Баңгизат коомдогу олуттуу көйгөйлөрдүн бирине айланууда. Ал айрыкча жаштар арасында кеңири тараган. Акыркы мезгилде тыюу салынган заттарды закладка деп аталган ыкма аркылуу таратуу кеңири жайылып жатат. Мындай ыкма баңгизаттын жеткиликтүүлүгүн арттырып, ага көз каранды адамдардын санын жогорулатууда. Бүгүнкү күндө жаш муундар негизинен 282 кылмыш жаза кодексинин 282 жана 283 беренелер негизинде кармалып атат. Бул баңгизаттарды сатуу жана баңгизаттарды колдонуу деген беренелер менен негизгисинен ошого беренелер негизинде кармалып атат. 282 берененин негизинде бул баңгизаттардын мыйзамсыз сатуу 5 жылдан 12 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу колдонулат. Баңгизаттарды колдонуу бул 283 берененин негизинде бул 2 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу. Мындан сырткары белгилеп кетчү нерсе, баңгизаттарды сатуу боюнча кармалган кылмышкерлер эркинен ажыратуу кошуу конфискация имущества деген санкция көрүлгөн. Бул 38 жаштагы жаран жаш кезинен баңгизаттарды колдонуп келген. Учурда ал тыюу салынган заттарды таратууга айыпталып, жазасын өтөп жатат. Убагында спорт менен машыгып, туруктуу жумушу дагы болгонун айтат. Баңгизаттын айынан ал эркиндигинен гана ажырабастан бакубат жашоосун жана көп жылдар бою чогулткан каражаттарынан дагы айрылып калган. Я бы посоветовал. Мен жаштарга эч качан баңгизаттарды колдонбогула деп кеңеш берет элем. Эгерде бирөө сени колдонууга чакырса, анда ал чыныгы дос эмес. Окууга, спорт менен алектенүүгө, сүйүүгө жана сүйүктүү болууга аракет кылгыла. Бул чындыгында эң маанилүү нерселер. Акча болбосо да сүйүү, туура жолдо жашоо маанилүү. Жумуш жасап, өз айланаң менен болуу бул эң жакшы нерсе. Баңгизаттар жакшы нерсеге алып барбайт. Алар тек гана өлүмгө жана жакындарыбызга түйшүк жаратууга алып келет. Она только к смерти приводит и к каким-то проблемам, которые мы создаем своим родственникам. Экинчи карманыбыз азыр болгону 28 жашта, ал 21 жашында каракчылыкка айыпталып кармалган. Жаштыгынын көп бөлүгүн темир тор артында өткөрүп жаткан карманыбыз убагында түз жолдон адашып баңгичиликке барганына өкүнөт. Ал эми дагы 6 жыл жаза өтөшү керек. Уулуна кайгырып жүрүп, апасынын көзү өтүп кеткен. Абакта жатып ага топурак салганы дагы бара алган эмес. Бул кылмышты эме мындай кандай десем, мода катары көрбөгүлө, кылмыш кылсам мени баардыгы уважать этет деп ойлобогула демекчимин. Себеби мен ошол убакта ошондой ойлойт болчумун да. Если 20-22 жашка кайта турган болсом, ошол убакта мен мисалы үчүн бирөөнү уруп койсом, бирөөнүн бирденкесин алып койсом, мен мындай группалаштарымдын, өзүмдүн чөйрөмдүн арасында мындай достойныймын деп ушундай ойлойт болчумун да. Хотя анын ал деле может бирөө ата-энеси ага подарка кылды, же болбосо ал өзү иштеп маңдай тери менен алган нерсесин алып койгон болотом да, ал нерселерди ошол убакта түшүнгөн эмесмин да. Азыр түшүнүп атам. Анан азыркы жаштарга айтарым, ошондой нерселерди ойлонгонго аракет кылгыла. Андай жеңил ойлуу болбогула, кылмыш иштерге катышпагыла, в общем эле барбагыла деп айтам. Себеби кылмыштын аягы ушул. 6 жылдан бери отурам. Карманыбызга окшогон баңгичиликтен жапа чеккен дагы 15 кылмышкер жаза аткаруу мекемесиндеги атайын реабилитациялык борбордо дарылануудан өтүп жатышат. Бул жерде психологдордун жардамы менен 1 жыл бою түрдүү сабактар өткөрүлүп, аларды кадимки жашоого кайтып келүүгө жардам беришет. Программа Атлантис программасы кылмыш жаза аткаруу системасынын негизги милдеттеринин бири. Туура жолго багыт берүү милдетин аткарат. Бул программага катышкандардагы өзгөрүүлөр психоактивдүү заттарды колдонбой калуу менен гана чектелип калбайт. Алар өз жашоо образында өзгөртүшөт. Максаттары, көз караштары, ойлору, сезимдери, аракеттери өзгөрөт жана алар руханий жактан өсүшөт. Анткени бул программа баалуулуктарды кайра багыттоо жана руханий жактан кайра жаралуунун программасы. И духовно-нравственного возрождения. Осужденные, прибывшие учреждения. Соттолгондор жана мекемеге келгендер биринчи жолу карантин бөлүмүнө бөлүнөт. Андан кийин мекеменин психологтору жеке адамдын психологиялык өзгөчөлүктөрүн изилдөө, кылмыш жасоонун себептерин аныктоо, адамдын кылмышка байланыштуу маанилүү касиеттерин изилдөө, жакын жана алыскы өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн талдоо, ошондой эле соттолгонго адаптацияда жардам көрсөтүү жана психологиялык коштоо боюнча иш алып барышат. И психологическое сопровождение.
Кыргызстан баңгизат колдонуу деңгээли боюнча башка мамлекеттер арасында дүйнөдө 23 орунду ээлейт. Баңгизатты колдонгон адамдардын саны өлкө аймагында 6000ден ашат. Аны менен күрөшүү ар бирибиздин катышуубузду талап кылат. Жаштар баңгизат таратуудан тапкан жеңил акчанын аягы кайгылуу аяктарын түшүнүшү керек. Ал үчүн профилактикалык иш-чараларды уюштуруу менен коомдо баңгизаттын зыяндуулугу тууралуу маалыматтарды таратуу жана баңгичиликке берилгендерге ар тараптуу жардамдар дагы маанилүү. Ар бир тандоонун өз кесепеттери бар. Туура аң сезим таза коомду түзүүнүн ачкычы болуп саналат. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.